Достор, ошентип мына жаштык командасынын машыгуусу жаңы эле жыйынтыкталды. Биз менен жаштык командасынын саяпкери, тренери деп койсок да болот. Калыбек байке. Ассаламу алейкум, Калыбек байке. Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Маанайлар. Жакшы болуп атат, Кудай деп. Машыгууну баштадыңыздар. Машыгуунун биринчи машыгуун баштадык. Балдарды, аттарды отургузуп, балдардын баары толук эмес болчу, ошо 1-2 күн болгон келгенине, баары толук. Ошого бүгүнкүгө коюп, бүгүн машыгууну кылдык. Биринчи машыгуун. Жаман эмес. Биринчи машыгууда баягы өзүңөр билесиңер, ат балага келбей, бала атка келбей дегендей. Тандоо болуп, аттарда кичине кам болуп, дайын эмес болуп. Жаман эмес. Жакшы. Бул жактын погодасы энди Бишкекке караганда, Жалал Абадка караганда, Ошко караганда улак ойногон аттарга жеңилирээк болот, салкын болот, төбөлө келет. Энди керемет ысык көздүн жээгинде улак ойноп атса өзүнчө керемет да болчу. Анан сырттан да келип атат, өзбек туугандар келип атат дейт жолдо. Казакстандан бир команда келди. Анан Көкбөрү федерациясы баарын уюштуруп, международный кылып атат, ошолорго дагы ыраазычылык билдирип кетем. Ушундай чоң мелдеш уюштуруп атканына. Мындай мелдеш канча көп жылдан бери боло элек болчу. Ошо федерацияга чоң ыраазычылык. Баракелде. Бүгүнкү күндө азыр мен командаңыздардан 3 өзгөрүүнү көрдүм балдардан. Аттардан бир экөө окшойт, бир экөөнү көрдүм окшойт. Бир аз өзгөрүү болду. Баягы азыр жигиттердин баары эле бирөөсүн чөө чабыл элек, бирөөсү жайлоодо мал менен дегендей. Сапар эле келе алган жок бул жокусунда. Жайлоодо мал чыдай албай, Тилек келе алган жок. Канат. Ана Канат келе алган жок. Канаттын ордуна байкеси келди, Марат. Тилектин ордуна Нусуп деген жигит бар экен. Жаш жигит экен, келечеги бар. Ошол келди. Бирөөсү ким эле? Шерхан. Шерхан да бир баланын ордуна келди. Ошо 3 бала жаңы болду. Аттардан да ошо 1-2 обушту. Анан азыр ошо аттарды, балдарды тандоо кылып атабыз. Анан кечинде да бар бир сыйра машкара кылабыз дегендей. Кайсы балага кайсы атка отурат. Жаңы балдарды кичине отургуз кичине кыйыныраак болот да, улам аттандапчы. Энди алар сүрдөп атабы, же жаңы кошулгандыкыбы, ушул кичине мындай сүрдөө болуп атат да. Баракелде. Калыбек байке, өзүңүздүн тажрыйбаңызда ушундай командада мисалы бир сезон ойноп келип, ушу 3-4 оюнчу алмашып калганда командага кандай таасирин тийгизет? Башынан баштап 12 бала ойносо, 12 бала бири-бирин билип калат. Даже көз карашынан билип калат да, көз карашынан билип, кайгынан жаап кетиш керек, кайгынан пас алыш керек, бири-бирин түшүнүп, бири-бирин аябай эле жакшы түшүнүп калат. Мында балдар обушуп кеткен кезде кичине кыйынчылык туулат да. Ошо балдардын ордун таба албай эле, аттарын келиштире албай, позициясын таба албай кичине кыйынчылык болот. Анан ошо балдар дагы жаңы келген балдар тиги балдардан кичине жүрөксүнүп, кичине коркуп, өзүнүн ордун таба албай, кичине кыйналышат. Бул практикада көрүп эле жүрөбүз муну. Кичине кыйынчылык туулат да. Мисалы ушундай жаңы кошулган оюнчуларды эми бул жаңы оюнчу деп болбойт, себеби булар буга чейин башка клубтарда ойноп жүргөн негизичи. Бирок бир күчтүү атаандаш менен беттешип калганда, же утулуп баратканда, же эсеп тең-тең болсо, канчалык деңгээлде ушу тобокелчиликке барса болобу, мисалы ушул жаңы оюнчуларды оюнга салыпчы? Бул балдардын баардыгы эле өтө эле жаңы оюнчу эч жерде ойноду деп айтыш кыйын. Бул балдарды эле бирөөсү келечекте ойногон, бирөөсү мурда Марат деген жигит жаштыкта ойногон, Шерхан деген жигит ачыл ойногон. Бирок бул балдарга кичине азыр аралашып, камыр-жумур болуп кете албай атат да, ордун таба албай атат. Анан бул оюнда кимдин колу жүрүп атса, кимдин аты жакшы болсо, ошону киргизе бересиң да. Анан оюн ичинде алмашуулар боло берет. Тигинин атын минип, тигинин атын минип, анан аттарды минген кезде
ичи оорубаш керек да. Мен ушул атты минсем, сбордон бери мен дайындап жүрсөм, ана менин атымдан ниче минип алды деген аңгеме болбош керек да. Ооба. Кимдин колу жүрүп атса, анан жаңы келген балдарды деле, кошулган балдарды деле, алардын деле колу жүрүп атса, алар деле кире берет. Оюндун ичинде көрүш керек да баарын. Ушундай чечилет. Баракелде. Демек, кыскасы алдыда дагы 10 күн убактыбыз бар. Кенен эле убакытпы бул команда үчүн? Дагы кемгерчилик даярдаганга? Командалар үчүн эми кенен эле убакыт 10 күн дегенчи, анан бирок көп командалар келе элек. Келген алдын ала келип калган командаларга бул жактан баягы шартына, погодасына, суусуна, жемине, чөбүнө көнүштө аттарга да 3-4 күн убакыт керек да. Сразу эле келер менен эле ушул жактын чөбүн жол жүрүп келгенде ат чарчайт, арыйт дегендей. Бөлөксүнөт башка жерде. Ошо азыр 10 күн калды, 10 күн ичинде баарын келтирсе болот. Бул практикадан өтүп калган нерсе баары. Баракелде. Анан эми бул азыркы бир аз суроодон алыстайлы. Калыбек байке 9 майга бир суроо менен кайрылып өтөйүнчү. Ушул 9 майда жогорку лигада жаштык командасы биринчи жолу оюн көрсөттү. Мындайча айтканда 5-орун менен жыйынтыкталды. Өзүңүз ошол жыйынтыктан кандай тажрыйба алдыңыз? Бул балдардын жогорку лигада, жогорку деңгээлдеги оюндан болду, же оюнчулардын өздөрүнүн алып жүрүүсү, же аттардан болду? Кандай себептер менен ушундай утулууларга учурады да? Бул жерде айтып кетсек, жогорку лигадан плюс-минус көп. Жогорку лигалар энди ынтымак деген чемпион команда канча жылдан бери биринчиден бери кубокторду утуп, Норстарды утуп, алар түптөлүп, балдардын баары такшалып калган команда. Достук да ошондой команда. Мисалы үчүн Сары Өзөн деле ошондой команда. Анан булар Норсту ута салып эле ушул лигага чыгыш деле өтө оор. Ал үчүн балдарды настройка кылыш керек. Жаңы аттардан жана заштан аттарын кошуш керек дегендей. Yani сразу эле барып, алар менен тең тайлашып, аларды утуп кетиш өтө эле кыйын. Алар болбой эле түптөлүп, балдардын баары такшалып, баары аттардын баары жүрөктүү аттар, балдардын баары опытный балдар дегендей, кайгынан кандай кылып кеткенде, эмне кылып кеткенде баары мишет алардын баары. Такшалып калган балар. Көзү канып, алкыштарын жегендерден. Көзү каныгып, улакты кайгынан алыш керек. Кайгынан эмне кылыш керек, баарын билишет алар. Энди аларга теңир үчүн да бир 2-3 жыл керек да. Балдар такшалыш керек, аттарды жаңырыш керек, заштан аттарын күчтөш керек дегендей. Тажрыйбадан. Анан ошентип отуруп анан акырындан баягы ийгилик болот да. Баракелде. Баракелде. Калыбек байке, анда ийгилик каалайбыз командаңызга. Рахмат. Буюрса, жакшы ийгиликтер менен кайтасыз деген ойдобуз. Рахмат. Буюрса. Баракелде, чоң рахмат.